Assalamu alaikum. Görөрmanдар. Тугандар кыргызстандыктар дегиле. Ушул 4 айдан бери видео чыкпай калды. Ага үй бүлөдө чоң жоготуп алып, ошо апабыз дүйнөдөн кайтыш болуп калбады. Видео тартмак тургай өзүбүздүн дайыныбыз таппай жүрдүк. Сиздердин комментарийиңиздерге келинчегим жооп берет. Мындан кийинки эмек ушул видеобузга мурунураак тарткан видеолорубузда бар эле ошолорду жүктөп коелу деген ойдобуз да. Ровно 32 минут калды. Чуркашым керек. 15 минутта жетишим керек. Мына интервьюга кетип баратат. Жакшылашып кел. Адрес таппай атпайм кашайып. 22-72-00. Брайер Крик беле же аты беле. Крик Роуд. Ушундай экенби? Крик Роуд мүмкүн да. Кой кеттим мен жаным. Давай. Давай жакшы барып кел. Удачи. Жакшы өрүктө. 17 минут дейт го, жетишпей калчу экен кой. Кыргызчылык калбайт экен да. Бир жака барганда кечип барган. Кайсы турат? Ассаламу алейкум, кандайсыздар туугандар. Видеонун астында, тартардын астында келинчегим мунун оюнума илип коюптур менен. Чачыңды оңдосоң болот, чачыңды дейт. Кайсы чачың десем, могу чачыңды дейт. Жакшы көрдүп атабы? Антенна. Жакшыраак сүйлөйлү деген антенна да. Атайын түздөгөн жокмун да. Мен түздөгөндүм да. Өзүм ошондой болсом турабы? Ошон үчүн наоборот тургузуп коеюн. Антеннаны карап жакшылатып коелу эле. Тамаша. Мындай интервьюга шашып кеткен боюнча эле тартылбай калыптыр. Интервьюга шашып кеттик, андан кийин бир жакшы жумушка кирдим, Кудай буюрса. Cisco деген теге компанияга кирдим. Ошого киргенде интервьюнун эмнелер интервьюда болду, ошонун баарын толук айтып берем. Жүзү боюнча лаборатория бар. Research Triangle Park деген ушундай парктын ичиндеги болгон чоң компаниялардын баары ушул жакта да, мировой бренддеги. Ошонун арасында Cisco деген компания бар. Ошол компаниянын мындай айтканда Cisco оборудованияларды сатып алган клиенттердин, мировой клиенттерге биз поддержка беребиз да. Өмүрү көрбөгөн оборудованиялар менен иштеп баштадым. Акыры кандай дечилер, акыры тырышып атып, бирдемкеге урунуп атып, доставкада иштеп атып, коробка ташып атып, эми компьютер ташып жүрөбүз. Компьютер ташып, эң эле оор көтөргөнүбүз мышка болуп атат. Эми кайра баягы жакшы көргөн жумушубузга келип баратабыз акырындан. Аны айтмакчы, бүгүн таң калбагыла эмнеге эле бул тиги төлөнүн тиги салаттардын астында отурат деп. Бүгүн менин туулган күнүм болуп калыптыр. Келинчегим тиги сюрприз кылып мага даярдап коюптур. Мына бул мен экенмин. Бул тармалдашып менин чачым. Бир антеннасы эле жок экен. Бул болсо келинчегимдин чачы экен да, чота кызыл чачы деле жок, бирок кызыл чач кылып алыптыр. Анан бул болсо тиги 63 дегенде 36. 36 жаш. Ушундай. Азыр жейбиз. Мындай болду. Интервьюга Кандай өттү интервью? Интервьюду биринчи деген эме болду. Интернет аркылуу интервью болду. Zoom аркылуу. Zoom менен сүйлөштүк. Болушунча тим эле жакшы адам болуп, өзүмдү тим эле жакшы алганга аракет кылдым эми. Муутуп турсаң сени ким алмак эле, туурабы? Жадырап, жайнап, жар коптой кайнап, борсоктой бажырайып.
Кой мени алгыла, мени ал деп, анан тиги сурайт, эмнеге сени алышым керек деп, же мени алсаңар вообще жыргайсыңар, жыргатам барыңарды деп атып. Андан кийин Кудай жалгап, тиги келип интервью кылып кет деп жумушка чакырды. Анан жумушка бардым. Эртең менен эрте саат 7-ге чакырган. 7-ге барсам, көрчү биринчи шифт менен, жок, үчүнчү шифттин эмелери түнчүндө иштеген группам менен тааныштырат экен да, тааныштырмак экен. Анан ошол группа менен таанышып, алардын лидери менен таанышып, алар менден суроолорун сурап, аларга жооп берип, ошентип аларга жактым болуп ушинтип кеткем. Анан дагы бир жолу чакырды. Экинчи шифтке иштейсиңби болуп калса деп. Анан экинчи болгон саат 4-төн 7-ге чейин, 4-төн 11-ге чейинки иштемек экен. Анан аларга барып дагы сүйлөшсөм, алар да жактырышыптыр. Анан аңгыча болбой эле тиги Кудай таалам жалгап буйруп эле ушул жумуш болуп калды. Чакырып калышты, сен кел жумушка, башка бала кетип атат деп. Анан 1 ай эмедешти, 1 ай эмес, 3 жума тренинг болот. 3 жума тренингди өтүп туруп, анан түнкү шифтке, түнкү эмеге барасың, түнкү иштегендерге барасың, саат 11-ден саат 8-ге чейин деп. Анан макул деп, анан тренинг болуп, алар менен чогуу иштеп атып, анан чогуу иштеген командадан бир бала кетип калып, анан алар негизи мындай экен да, жаңы келген балдарды ушу түнкүгө кетирет экен да. Анан опытныйларды бул биринчи шифтке, экинчи шифтке кетиришет экен. Анан биринчи шифтте жалаң опытный, экинчи жалаң опытный, жалаң не опытныйлардын баардыгы үчүнчү шифтке кетмек экен. Анан мен да ошолорго кошо кетмек болуп аткам. Анан бир кезден кийин эле мына кетет, ана кетет болуп эле, андан кийин жаңы жыл болуп калды. Андан кийин жаңы жылдан кийин 1 жумадан кийин кетет болуп калып эле. Анан биринчи шифттен эле биринчи иштеген командадан бирөөсү башка жумуш таап кетип калып эле, орун бошоп калды. Анан менден келип сурашты. Анан мен өзүм дагы өлө көңүлдөнүп аткам. Мен алып калса экен деп бир сыйра көңүлдөнүп атсам эле, өздөрү келип мага айтышты, сен калайсыңбы, калсаң кандай болот деп. Биз менен биринчи командада калсаң эчтеке мындай каршы эмессиңби деп. Каршы болмок турган замын дедим. Анан ошентип биринчи эмеде иштеп калдым. Эртең менен саат 7-ден түштөн кийинки саат 4-кө чейин иштейм. Күнүгө 5 күн. Айлыгы Амазонго караганда жакшы. Эми кичине жыргап калдым. Айлыгым канча айтайм? Келинчегим ар жакта турат, айтпай эле кой деп. Телефондун ар жагында келинчегим турат, монтип бетиме сүйлөбөсө да түшүнүп атам да. Канча интервьюдан өттүң буга чейин? Көп. Канча жолу куладың? Көп жолу куладым. Улам кулай берип, жана аттан, жана эшектен кулап көрдүңөр беле? Кулай берсең, башында бир жолу кулаганда абдан ооруп калып, анан кайра экинчи куласаң дагы ооруп, анан үчүнчү, төртүнчү кулагандан кийин оорубай калат го. Улам куласаң эле тура калыпчы. Ошондой болуп калбадымбы? Бутка чапса эле жыгылып кайра туруп элечи. Канча жолу интервьюга бардың? Жок, интервьюга мындай бир он сайт деп коет, физически барган бир эле жол болду, бирок ага чейин интернет аркылуу көп жол өттүм, көп компания. Бер жагы эле Skype аркылуу улам эле чалат, телефон аркылуу чалышат, улам өтпөй калам, аягың жагында өтпөй калып анан. Көрсө деген Кудай таалам буйруганы болот экен да. Бул биринчиден, экинчиден тааныштар. Эми мындай да, мен өзүмдүн оюмда ар бир нерсе бул Аллах Тааламдын буйругу менен болот экен да. Биздин кыйындыгыбыздан, же биздин английский билгенибизден, же билбегенибизден, же биз мындай шустрыйыбыздан болбойт. Канча киши аракет кылып турат, мисалычы. Мисалы, Америкага келишинде эле канча киши аракет кылып атат, мисалы. Баары эле келе албайт да. Анткени буйруган жок Алла Таалам. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры, өзүнүн жолу болот экен. Мисалы, ушунчалык кыйындыгыбыздан келген жокпуз Америкага. Буйруп койду. Алла Таалам бияктан ырыскыбыз болуптур. Ошого себеп болуп эле келип калдык да. Анан Кудай Таалам берген жашоону, себепти, моментти колубуздан келишинче убактын кетирбей колдонгонго аракет кылып атабыз, ошол. Мен ойлогом,
Кыргызстанда эле тааныш болуш керек депчи. Кыргызстан Америкага келсем тааныш жок, жумушка алат болуш керек депчи. Бирок Америкада деле тааныштын ролу чоң экен. Тааныш билиш чоң ролду ойнойт экен. Бул мындай экен да. Сен Кыргызстан менен Американын айырмасы мындай экен да, тааныш боюнчачы. Кыргызстанда мисалы билбей туруп тааныш менен жумушка кирсең болот экен да. Бирок Америкада билбей туруп тааныш менен жумушка кирген өтө мындай койчу эле. Болбогон окат да. Анткени ошол рекомендация берген кишини да уят кыласың, өзүң да уят болосуң билбей. Андан көрө лучше билип алып эле барган жакшы. Үй бүлөлүк видео боюнча айтып кетейин дегеним, биздин негизги биринчи максатыбыз бул мына приоритет видео эмес, тилекке каршы биздин башка приоритеттерибиз бар. Бирок ошого карабастан баягы бат-баттан видеону чыгарып, сиздер менен биздин жашообуз, биздин кандай өтүп атат ушу Америкада болгон алгачкы кадамдарыбыз, ушунун баарын сиздер менен бөлүштүрганга абдан аракет кылып, бат-баттан чыгарып турганга аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы Америкада убакыттын тардыгынан биз анткени жумуш, үй, андан да башка жумуштарды кылыш керек деген сыяктуу эле убакыт тар болгондуктан анда санда эле чыгып калып атат. Бирок мага көңүл бурбаңыздар, активдүү катышып, лайкыңызды басып, комментарийыңызды жазып, биз менен туруп, биз менен чогулуңуздар. Айылдан шаарга кадам таштап, анан шаардан Америкага кадам таштап отуруп, биздин өзүбүздүн Америкадагы болгон кыялыбызга кантип жеткенибизге күбө болуп, биз менен чогуу болуп, биз менен чогуу бөлүшүп, жыргап отура бериңиздер. Тарта бербечи кечкеле. Let's start. You wanna be next to daddy? See? Hey, akan jangan apa sih tahu? Azilesi. İyi. Bir köşe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Daddy. Happy birthday to you. Üle. Üle. She's enjoying it. That one we're looking for. Over there, that's me, standing in the mirror, bucket down my neck. That's good. Show me some respect. I thank God every day that I wake up feeling this way, and I can't help loving myself, and I don't need nobody else.